Күнүмдүн экинчи жарымын 10 жылдан бери мени таштабай, мага көмөк көрсөтүп, мени колдоп келе жаткан ушул жүгүм менен өткөрдүм. Жер төшөктөрүм бир үйдө, көрпө төшөктөрүм бир үйдө болуп жыйылбасын деп баарын топтоп бир үйгө жыйып коеюн, бир үйдө эле кыргыз үй кылып коеюн дедим дагы. Баарын жыйнап бир үйгө ташып чыктым. 1 саат убактым кетти төшөктөрдүн баарын бир үйгө жыйнап алганга. Андан кийин баарын иреттеп жыйып чыктым. Бул жыйып бүткөнчө 3 жолу жүгүм оонап, 3 жолу кайра жыйдым. Ошентсе дагы ошол өзүм каалаган иш болгондуктан рахаттанып жыйып тазалап алдым. Буюрса жүктөрүмдү жакшынакы кылып жыйып алдым дагы. Жер төшөктөрүмдү дагы ушул үйгө жыйып койдум. Бул үйгө эч кимди киргизбей эле ушул жер төшөктөр турган үй кылып коеюн дедим. Байкуш бул жүктөрдүн өмүрү ушул жыйылган бойдон эле өтүп кетет окшойт. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Сиздерде да ушундайбы? Байкуш жазында күнгө бир жайылат, кайра жыйылат. Жылда ошол нерсе кайталанат. Жайылып, кайра жыйылып эле күн өтүп жатат.